Шайлоо бүтүп, эми айрым саясатчылар анын жыйынтыктарын анализдеп жатышат. Добуш берүүнүн жыйынтыгы менен макул эместер да четтен табылууда. Булар албетте жетиштүү добуш топтой албай калган тараптар болууда. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тең төрагасы Адахан Мадумаров өз алтынча эсептегенде 37 000 добуш айырма чыкканын айтууда. Мындан улам алар күмөн туудурган тилкелердеги бюллетендерди кайрадан кол менен санап чыгууну талап кылып жатышат. Мыйзам бузуулар болгон жок депчи ойлойм да. Ошондуктан бул натыйжалар бул негизи адекваттуу деп ойлойм да. Эми бул бүтүн Кыргызстан эмгектин негизи укугу. Биз конституция боюнча укуктуу мамлекетпиз. Ошондуктан ошол укукту пайдаланса болот. Борбордук шайлоо комиссиясы арызданып талап кылуу бул бардык партиялардын укугу деп эсептейт. Эгер ал талаптар жергиликтүү шайлоо тилкелеринин мүчөлөрү тарабынан мыйзамдуу деп табылса, добуштарды кайра эсептөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Борбордук шайлоо комиссия 2 күндөн бери 15 арыз түштү. Тиги эметкенде аларда санап бергиле андеминде деген азырынча жок. Эми санап бер десе санап беришет. Участковый комиссия туура айтып атат, арызы туура деп эметсе алар санап берет. Анан жөн эле айтып берсе, демеле эле мынакей санап бергиле биздики урдалып кетти десе, анан кийин участковый комиссия мүмкүнчүлүк айтат да башка эмелерде бар, жанагы байкоочулар да бар болчу. Алар жок, баардыгын туура өттү десе, санагысы келбесе өзүнүн жыйында санабайбыз деп чечим чыгарса да алар өзүнүн эрки. Азырынча бюллетендер толук эсептелип бүтө элек. Анын жыйынтыгы 24 октябрга чейин расмий түрдө жарыяланууга тийиш. Учурда эсептеле элек 17 шайлоо участкасы калганы айтылууда. Бирок бул деле добуш берүүнүн жыйынтыгына олуттуу өзгөрүү алып келбейт дешет БШК мүчөлөрү. Бул жанагы расстановка, саясий партиялардын расстановкалары анчалык көп эметпейт. Айырмасы болбойт. Болсо бир жанагы пайыз болсо 0,0%тардан эле кичине кошулбаса же алынбаса, а мындай общий картинага мен ойлойм эч бир эме таасир этпейт. Шайлоодо жетиштүү добуш ала албай калган партиялардын нааразылыгы мыйзам ченемдүү көрүнүш экени эксперттер тарабынан айтылууда. Бирок мындай билдирүүлөр шайлоонун жыйынтыгын легитимдүү деп жарыялоого тоскоол болбойт дешет эксперттер. Себеби бул үчүн шайлоочуларды сатып алуу фактылары далилдер менен бекемделиши керек. Азырынча мындай фактылар сөз жүзүндө гана калууда. Ошондой эле баарына каршы берилген добуштар эң көп добуш алган партияга караганда көбүрөөк болгон учурда шайлоо мыйзамсыз деп табылмак. Мээрим Ташыбекова, Аскат Касымбеков, НТС.